подкасттык саатыбызда силер менен биргеликте кесип жетишкендик маарасы деген теманын айланасында сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү сабакта мен Терек айылындагы Калмолдо Оосан атындагы орто мектебинин математика мугалими Осмонбек кызы Нурайым алып барам. Балдар, бүгүнкү сабакта жалпы баарыбыз биргеликте азыркы учурда кесиптин түрлөрү жана аларга коюлуучу айрым талаптарды талдап карайбыз. Бүгүнкү күндүн талабына ылайык жана санариптик келечектин кесиптерин аныктай алабыз. Ошондой эле өзүн таанып билүү жана байкоо аркылуу кесипти туура тандоого жана келечегин пландап өнүктүрүүгө багыттайбыз. Балдар, келгиле сабагыбызды белгилүү окумуштуу Жусуп Баласаковдун Кут алуучу билим чыгармасынан үзүндүлөрдү угуп, накыл кептерине кулак салып, маанайыбызды көтөрүп алалы. О акылман, сөз жайын. Окуу, билим пайдасынан баштайын. Окуу түндө алдыңдагы шамчырап, билим алсаң, маңдай ачык жаркырап. Окуу билим көп нерсеге жеткирет. Бул экөөнүн урмат сыйды көп көрөт. Кандай гана керемет сөз болду. Билимдүүгө дүйнө жары каалам кеңдемекчи, силер дагы экранга жакыныраак келгиле. Анда балдар бүгүнкү сабагыбызды америкалык саясатчы жана мамлекеттик ишмер Уильям Дженнингс Брайандын ийгилик өчөрүлүктүн жана чыдамкайлыктын жемиши дегендей, ийгилик сен издебейт, сен ийгиликти өзүң издейт. Кесип тандоо бул жеке адамдын кызыкчылыктары, жөндөмдүүлүктөрү, баалуулуктары жана жашоо максаттары менен шайкеш келген кесипти тандап алуу процесси. Кесип тандоо адатта жаштар үчүн маанилүү баскыч болуп саналат. Анткени ал келечектеги карьерага жана өмүрүнө түз таасир этет. Азыркы учурдагы кесиптер көп жана ар кандай заманбап технологиялар менен бирге алдыңкы жана жаңы тармактар пайда болууда. Кесип өмүрүбүздүн 3/1 өткөргөн ишибиз, алакты болгон нерсебиз. Кесип алуу үчүн мектепти аяктап, атайын окуу жайларда окуйт. Кесипти аркаласаң, жашоо үчүн акча табасың. Окуучулар үчүн кесиптик багыт берүү маселелери маанилүү, тааныш сыяктуу сезилет. Бирок баамдап чечим кабыл алуунун жолдорун көпчүлүк көп жакшы элестете бербейт. Кесип тандоодо негизги эске алынуучу факторлор 5 бөлүктөн турат. Биринчиси кызыкчылыктар жана жөндөмдүүлүктөр. Эгер адам өзү кызыккан жана жөндөмдүү болгон ишти тандаса, ал эмгек процесси аны кубандырат жана ийгиликке жетишүү мүмкүнчүлүгү жогору болот. Экинчиси баалуулуктар. Кесиптин өзгөчөлүктөрү коомдук аброю, киреше деңгээли жана жеке жашоо сапаты тууралуу ойлонуп, ал жөнүндөгү баалуулуктарды аныктоо маанилүү. Үчүнчүсү иш рыногу жана кесиптик суроо талап. Кесиптин абалы, рыноктун муктаждыктары жана келечектеги суроо талаптарды эске алуу керек. Төртүнчүсү билим жана окутуу. Кесипти ийгиликтүү аткаруу үчүн кандай билим жана окутуу зарыл экендиги баалоо. Бешинчиси кадрларды даярдоо жана карьердик өсүү мүмкүнчүлүктөрү. Кесиптин өзгөчөлүктөрү, коомдук аброю, киреше деңгээли жана жеке жашоо сапаты тууралуу ойлонуп, ал жөнүндөгү баалуулуктарды аныктоо маанилүү. Кесип тандоо адатта көптөгөн ойлонуу, изилдөө жана өзүн таанып билүү процессинен өтөт. Кесип тандоодо ата-эненин, мугалимдин жана сөз өтүмдүү улуу адамдардын жардамы маанилүү болот. Азыркы учурдагы кесиптер көп жана ар кандай заманбап технологиялар менен бирге алдыңкы жана жаңы тармактар пайда болууда. Кесиптердин түрлөрү жана аларга коюлуучу талаптар иштин түрүнө, тармакка жараша айырмаланат. IT технологиялар, программист, жогорку математикалык жана логикалык ой жүгүртүүнү талап кылат, программалоо тилдерин билүү зарыл. Маалыматтык коопсуздук адиси, компьютерди коопсуздукту камсыз кылуу үчүн заманбап коопсуздук ченемдери, хакерлик чабуулдарды алдын алуу боюнча билиш керек. Маалымат аналитиги, маалыматтарды талдоо, чоң маалыматтарды иштетүү үчүн статистика жана аналитика боюнча терең билимдер керек. Медицина жана ден соолукту сактоо, доктор, хирург, медайым, кесипке тиешелүү билимдер, кесиптик сертификаттар, жогорку окуу жайынан окуу жана практика талап кылынат. Фармацевт, дары-дармекти билүү, медициналык мыйзамдар жана этикалык стандарттарды сактоо.
экономика жана финанслар, финансист бухгалтер, финансылык мыйзамдардын бухгалтериялык эсеп кысаптарды билүү, аналитикалык жөндөмдүүлүк талап кылат. Маркетолог рынокты жана кадрларды анализдөө, маркетинг стратегияларын иштеп чыгуу боюнча терең билимдер. Кошумча кесиптер: журналистика, медициналык жана коммуникациялык жөндөмдөр, аналитикалык ой жүгүртүү, жаратылыш илимдеринин адистери, химия, биология, география жана башка тармактар боюнча терең билимдер. Эколог, чөйрөнү коргоо жана табигый ресурстарды туруктуу пайдалануу боюнча билимдер. Мындай кесиптердин көбү өз алдынча окуу, онлайн курстар, практика жана атайын сертификаттар аркылуу да өнүгүп турат. Ар бир кесипке байланыштуу иштөө чөйрөсүнө жана учурдагы талаптарга ылайык иш жүргүзүү керек. Бүгүнкү күндүн талабына ылайык санариптик келечек көптөгөн жаңы жана инновациялык кесиптерди талап кылууда. Бул кесиптер технологиянын өнүгүшүнө жана жаңы санариптик чөйрөнүн пайда болушуна байланыштуу жаңы көндүмдөрдү жана билимдерди талап кылат. Мындан тышкары, санариптик дүйнөдө адистердин ролу күчөп, жаңы кесиптерди пайда болушу күтүлүүдө. Өзүңдүн жан дүйнөңө дал келген жумушту тандасаң, өмүрүңдө бир да күн иштебегендей болосуң деп Конфуций айткан. Ар бир кесип ардактуу, ар бир кесип маанилүү. Мына ушул пикирди утурлай, эжегайлардан жана окуучулардан сурамжылоо жүргүздүк. Келечекте кайсы кесиптин ээси болгуңуз келет? Котормочу. Эмне себептен? Башка өлкөлөргө барып саякаттагым келет. Жана өзүмдүн ишимди тааткым келет. Мен келечекте врач болгум келет. Эмне себептен бул ойго токтолуп жатасыз? Өзүм кичинекей кезимден эле ошол врач болом деген оюм бар, ошон үчүн азыр ошого токтолуп жатам. Азыр биздин эжегайлардан сурамжылоо кылабыз. Эмне үчүн бул кесипти тандап алышкандыгын? Саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен. Эмне үчүн химия сабагынан мугалим кесибин тандадыңыз? Мугалим болуу мага жакчу, ошон үчүн мугалимдик кесипти тандагам. Анан эмне себептен химия дегенде, химия сабагын жакшы көрчүмүн. Ошондуктан химия мугалими болууну тандадым. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Эмне үчүн кыргыз тили сабагынан мугалим болдуңуз? Мугалим болуу менин бала кездеги кыялым. Анан кыргыз тили адабият мугалими болуп тандоонун себеби кыргыз тили адабиятына аябай кызыгуум болчу. Ошо кызыгуунун негизинде ушул кесипти аркылап келдим. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Эмне үчүн физика сабагынан мугалим болууну тандадыңыз? Себеби мугалим болуу бизге да башында жакчы. Ошол себептен анан бирден бир дагы бир себеби орто тесттен жыйынтык жакшы болгон, анан бюджетте окуганбыз, ошол себептен болсо керек. Анан балдар менен баарлашып, аларга сабак өткөн жагат. Физика бул так илим. Кээ бир маселелерди чечүүдө чоң жардам берет. Ошол себептен мага жагат. Азыркы учурда кесибиңизди жакшы көрөсүз жана сүйүү менен аткарасызбы? Абдан жагат азыркы учурда. Себеби азыр мамлекет тарабынан да мугалимдерге колдоолор болуп атат. Ошол себептен жана башка себептер менен ушул кесибибизди сүйүп аткарабыз. Чоң рахмат. Балдар, биздин кийинки тапшырма дал келтирүү. Төмөндө берилген макалдарды маанисине жараша дал келтиребиз. Мугалимдин сөзү өткүр, мергенчинин көзү өткүр. Врачтан качканың, ажалга эшик ачканың. Жакшылык болсо билип ал, жаш куракта билим ал. Кесипсиз адам, канатсыз куш.
иштүүгө убакыт жетпейт, ишсизге убакыт өтпөйт. Чырпык сайып, сугарып, чынар кылган мугалим. Эгер сизде бир кесип болсо, нан сиздин жолуңуздан табылат. Билимдүү өлсө, кагазда аты калат. Уста өлсө, иштеген заты калат. Азаматсыңар балдар. Баарын туура таптык. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта өтүлгөн темаларды бышыктоо үчүн төмөнкү тесттерди аткаргыла. Ден соолук жана эмоционалдык ооруларды диагноздоо жана дарылоо. А вариант дарыгер, В вариант милиция, С вариант психолог, Д вариант эколог, Е вариант кинолог. Туура жолу С вариант психолог. Каржылык эсептерди жүргүзүшөт жана отчетторун даярдашат. А вариант экономист, В вариант дүкөнчү, С вариант юрист, Д вариант бухгалтер, Е вариант китепканачы. Д вариант бухгалтер туура жолу. Фильмдердин, телешоуларынын жана музыканын жана башка чыгармачыл долбоорлордун өндүрүшүн көзөмөлдөйт. А вариант режиссер, В вариант актер, С вариант журналист, Д вариант продюсер, Е вариант музыкант. Туура жооп Д вариант продюсер. Балдар, экранга жакыныраак келгиле. Азыр силер менен биргеликте кроссворд чечмелейбиз. Биринчи суроосу. Тамакты мыкты жасаган кесип ээси. Ашпозчу. Азаматсыңар. Экинчи суроо. Үйдүн жарыгы өчүп калса, кимге кайрыласың? Электрик. Үчүнчү суроо. Балдарга билим берген мугалим. Азаматсыңар балдар. Алтынчы суроо. Күзөтчү сөзүнүн синоними. Кароолчу. Азаматсыңар. Төртүнчү. Саякбай Каралаев ким болгон? Манасчы. Азаматсыңар. Бешинчи. 103 номери менен кимге кайрылабыз? Кимге кайрылабыз балдар? Тез жардамга. Азаматсыңар. Балдар, экранда QR кодду сканерлеп үй тапшырмасын аткарып келесиңер. Кең келечектүү кесип болбойт, келечеги кең адис болот демекчи, адам максатына жетүү үчүн алдыга гана умтулуу керек. Жакшы өнөр, туура кесип тандоо, терең сапаттуу билим алуу бул келечекте ар бириңердин турмушта татыктуу орун табууңарга зарыл нерсе болуп эсептелет. Бул сабак силерге пайдалуу болду деп ойлойм. Сак саламатта тургула.